Hi friends, welcome back to my channel English with Gulchika. Салам достор, English with Gulchika каналына кош келдиңер. Бүгүнкү сабакта көпчүлүктүн суроосу менен present perfect tense тууралуу сөз кылабыз. Бул чактын структурасын, качан колдонобуз жана кантип колдонобуз деген суроолорго жооп беребиз. Андыктан дептер ручкаларды кандап ыңгайлуу отуруңуз. Жана да сабакты аягына чейин көрүп, өз ой пикириңизди комментарийде калтырууну унутпаңыз. Албетте, бул сабактын пайдасы тие турган досторуңуз болсо, алар менен бөлүшүп койсоңуз, абдан ыраазы болобуз. Анда сабакты баштадык. Бул чакты колдонууда кыйынчылыктарды жараткан эки нерсе бар. Алардын биринчиси англис тилиндеги туура эмес этиштер. Туура эмес этиштер тууралуу бул сабакта сөз кылбайбыз. Аны үчүн биздин атайын сабак бар. Анын ссылкасын бул жакта калтырып кетем. Ссылка менен өтүп, туура эмес этиштер жөнүндө толук маалымат алсаңыз болот. Экинчи себеби бул өткөн чак катары колдонуп, past simple менен чаташуусу. Бирок бул чак өткөн чак эмес, учур чак болуп саналат. Анда бул чактын структурасын карап көрөлү. Subject plus have or has plus main verb же кыскача этиштин үчүнчү формасы. Subject сиздер билгендей эле бул ататоочтор. Мисалы, I, you, they, we жана башка ушул сыяктуу ататоочтор. Бул жердеги have жана has этиштери auxiliary verb, башкача айтканда жардамчы этиш катары колдонулуп жатат. Ал сүйлөмдө негизги этиш эмес, демек ал сүйлөмдө басым жасалбайт, жада калса кыскартылып айтылат. Мисалы, I have дегенди I've деп кыскартабыз. She has дегенди she's деп кыскартсак болот. He has his, we have we've болуп кыскарат. Андан кийин main verb келет. Же болбосо этиштин үчүнчү формасы. Present perfect tense'те main verb же негизги этиш past simple формасында эмес, past participle формасында колдонулат. Туура этиштер үчүн past participle форма кыйын деле эмес, анткени өткөн чактагы формасында эле id мүчөсүн кошуп коебуз. Мисалы, watch, watched, watched, dance, danced, danced. Жада калса кээ бир туура эмес этиштердин да эки формасы окшош учурлар кезигет. Мисалы, have, had, had, win, won, won. Бирок кээ бир башты ооруткан чыныгы туура эмес этиштер бар. Алар go, went, been or gone, do, did, done. Жана ошондой эле көптөгөн мисалдарды айта берсек болот. Бул чактын структурасын кайра карай турган болсок, subject plus have, has plus main verb же этиштин үчүнчү формасы кыскача. Мисал сүйлөмдөрдү карап көрөлү. I have seen this movie before. Мен бул кинону мурда көргөм. You have been really helpful today. Бүгүн чындыгында эле жардам бердиң. He has saved enough money to buy a car. Ал унаа сатып алуу үчүн жетиштүү акча топтоду. Бул сүйлөмдүн кыскартылган формасын карап көрөлү. I've seen this movie before. You've been really helpful today. He saved enough money to buy a car. Present perfect tense'ти качан колдонобуз? Учур чак менен өткөн чактын ортосунда байланыш болгон учурда, өткөн чак менен учур чак эки башка арал болсо, аларды байланыштырган бул present perfect tense. Кандайдыр бир кыймыл аракет өткөн чакта башталып, ал учур чакта да уланып жатса, мисалы, they've been married for 3 years. Алардын турмуш курганына 3 жыл болду. Албетте, алар дагы деле чогуу жашашат. Дагы биздин турмуштук тажрыйбабыз жөнүндө айтып берсек, жашообузда кандай иштерди жасагандыгыбыз тууралуу же жасай албай калгандыгыбыз тууралуу айтканыбызда. She has watched this movie 5 times. Ал бул кинону 5 жолу көргөн. Past simple менен present perfect tense'ти салыштырып көрөлү. Экөөнүн кандай айырмачылыктары бар? Past simple бул өткөн чак, убакыт бүткөн. Last month I visited my brother 3 times. Өткөн ай жөнүндө сөз кылып жатабыз. Present perfect бул учур чак болуп эсептелинет. Unfinished time вакыт бүт элек вакыт тууралуу сөз кылабыз. This month I have visited my brother twice. Ушул айда мен иниме 2 жолу бардым.
Бирок бул ай бүтө элек, бүткөнгө чейин балким дагы 1-2 жолу барып келишим мүмкүн. He borrowed my car yesterday. He has borrowed my car today or this week. Бул мисалдар баары оң сүйлөмдөргө мисал болду. Терс сүйлөмдөрдү кантип түзөбүз деп жатсаңыз керек. Анда анын структурасына карап көрөлү. Subject plus have or has plus not plus main verb же кыскача эчтин 3-чү формасы. This month I have not visited him at all. Бул айда мен ага таптакыр барган жокмун. He hasn't eaten a lot today. Ал бүгүн көп тамак жеген жок. They haven't been at school the whole morning. Алар эртең менен мектепте болгон жок. Бул чакта суроону кантип беребиз? Структурасына карап көрөлү. Have, has, auxiliary verb 1-чи орунга чыгат. Plus subject 2-чи орунга жылды. Plus main verb же этиштин 3-чү формасы. Have you eaten my banana? Has it rained today? Have you been to Thailand? Сабагыбыз аягына келип жетти. Бул чак боюнча кичине болсо да түшүнүп бердим деген үмүттөмүн. Бул сабакты досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. А мен сиздер менен кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин деп коштошомун. Bye bye.